Келерки жылдан тартып жарандар социалдык фонддо пенсия үчүн топтолуп жаткан каражаттарын жеке компанияларга которууга мүмкүнчүлүк алышат. Токтом жыл башында күчүнө кирген. Ага ылайык быйылкы жылдын экинчи жарымынан тарта каалаган жарандар соцфондко которулган каражаттардын пенсияга деп топтолуп жаткан бөлүгүн мамлекеттик эмес пенсиялык фонддорго которо алышат. Келсеңиз, сиздин колуңузга акчаны биз карматып койбойбуз. Сиз заявление жазасыз. Ошо жазып аткан жериңизде сиз айтасыз, мен мореки башкаруучу компанияны тандадым дейсиз. А биз ошо сиздин заявленияңызды алып 2016 жылы 1 январь 2017 жылы эмне акчаңыз жеке эсебиңизде болгон топтомо фонду боюнча болгон топтолгон акчалардын баарын ошол башкаруучу компанияга өткөзүп беребиз. Бирок бул социалдык фондко которулуп жаткан акчанын баарын менчик башкаруучу компанияга өткөрүп салуу дегендикке жатпайт. Мыйзамга ылайык маянанын 27% соцфондко төлөнөт. Анын 17% жумуш берүүчүнүн эсебинен бөлүнүп, бир бөлүгү милдеттүү медициналык камсыздандырууга, калганы профсоюзга которулат. Ал эми калган 10% эмгекчинин маянасынан алынат. Анын 8% учурда пенсия алып жаткан кары-картаңдарга, 2% мамлекеттик пенсия топтоо фондуна жөнөтүлүп, ага үстө кошулуп чогула берет. Дал ушул 2% каражатты мамлекеттик эмес топтоо фондуна которобу же социалдык фонддо эле калтырабы жумушчу өзү чечет. Мисалы үчүн тандагандан кийинки жылы ал башкаруучу компаниянын көрсөткүчтөрү начар болуп кала турган болсо, сиз бөлөк башкаруучу компанияны тандаганга укугуңуз бар. Бул укук сизде жылыга болуп турат. Жылыга 1 январдан 31 декабрга чейин жыл сайын сиздин укугуңуз бар. Ар башкаруучуну тандап көрсөткүчүнө кайра же болбосо кайра соцфондко келсеңиз дагы болот. Бул үчүн менчик пенсиялык топтоо фондун иштете турган башкаруучу компаниялар социалдык фонд менен келишим түзүүгө тийиш. Аларды тандоо үчүн атайын критерийлер да иштелип чыккан. Алсак компаниянын жетекчиси буга чейин ыплас иштерге аралашпаганы, бул жаатта 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы жана экономикалык абалы өзгөчө көзөмөлгө алынат. Өлкөдө 30га чукул башкаруучу компаниялар бар экендиги айтылууда. Алардын ичинен канчасы социалдык фонд менен кызматташууга арыз берип, канчасы өтөрү азырынча белгисиз. Тандоо үчүн 2 айлык мөөнөт берилет. Биздин өзгөчөлүгүбүз эмнеде? Эгерде мамлекеттик топтолмо фонду бир гана мамлекеттик баалуу кагазддар менен банктарда депозиттерге акчаны жумшай алса, биз кененирээк инвест компанияларга бергенге биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол эле башка компаниялардын акцияларын, облигацияларын сатып алганга мүмкүнчүлүк бар да. Мамлекеттик эмес пенсия топтомун жүргүзүү менен ишкерлерге узак мөөнөттүү инвестиция салууга шарт түзүлөт экен. Андан тышкары 200 миңден ашык жумушчу орундар түзүлүшү мүмкүн экендиги айтылууда. Бирок ошол эле маалда көпчүлүк жарандар мамлекеттик эмес компанияларда жоопкерчилик аз болот деп, өз каражаттарын ишенип тапшыруусу күмөн деген пикирлерин айтышууда. Сама управляющая компания в руки эти деньги взять не может. Башкаруучу компания бул акчаларды колуна албайт. Бул акчаларды алып качып кетүүгө да мүмкүнчүлүктөрү жок. Мындай схема көп жылдан бери дүйнө жүзүндө колдонулуп келе жатат. Ал ачык, так жүргүзүлөт. Баалуу кагаздарды кармаган тараптар каттоого алынып, биздин финансы рыногун жөнгө салуу башкармалыгы